Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ma ba'd ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, hurmatlı mekendeşler, mınake men aldımda turgan Batken oblastına karaştığı Leylek rayonunun turgunu Abdusattar Acı bu yıl 2019 yılı acı başçılık menen acı başı olup geldi inşallah. Abdusattar Damullah sizge bir uçkay söz inşallah. Bu yıl acı başı olup geldiniz inşallah. Mına acı başçılıklar inşallah amaldar bütüp mına akırkı vakıtlar münöttör bolup atat. Hazır uşul Hiro toosunda turat ekemiz. Uşul Hiro toosunun tarixi jönünde kıskaça malumat berip kelseniz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Mehrimli Cenab-ı Rahimdu, ulu Allah Taala'nın ismi bilen başlayımın. Urmatlı bu kıska video rolikte görücüler bu Hira toosu jana Hira önkürüz dep atılat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına kelip bu jada algaçkı Kur'an ayatlары düşüp peygamberçilik millet жүктөлгөн kezdен başlap бұл тоуду тарыхчылар Нур тоосу деп атыны өзгөртүшкөн. Анткени бұл тоого нур түштү деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баарыбызга белгилүү болгондой 571-жылы туулуп, андан кийин 40 жашына толук толгондо, ошо 40 жашка чейинки акыркы 3 жылда ушул Хира тоосуна келип, Хира үңкүрүндө жалгыздыкты жакшы көрүп, ошол жерге келип ибадат кылып, өзүнүн суу сундуктарын, азыктарын өзү менен бирге алып, убагы менен келип, кээде 1 ай бою ушул жерде туруп калып, ушул жерде ибадат кылат эле. Мына Abdusattar Acıka dağı uşul vakıttan faydalanıp sizden daha bir soray turgan nerse eң negizgi uşul Hira toosuna kelүүдөн maksat emne uşul elderдин kelүүдөн maksаты? Эң жакшы суроо болду. Анткени бул Хира тоосуна бир канча мусулман бир туугандарыбыз ушул жерге келгенде дуа кабыл болот экен. Ушул жерге келип атайы бир дуаларды окуш керек экен. Ушул жерге келип атайы бир ибадаттарды кылыш керек экен деген туура эмес түшүнүктө, туура эмес ишенимде келип отурат. Бул жерге келүүдөн бирден бир эле максатыбыз ушул пайгамбар алейхиссалам кандай бир кыйынчылык менен ушул тоодун үстүнө чыгып, жалгыздыкты жакшы көрүп, ушул үлгү алуу, ибрат алуу, ушул тарыхтан, китептен окуган башка көзүңүз менен көрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Хира үңкүрүнө чыкчу эле, ал жерде жалгыздыкты жакшы көрүп, ушул жакта жалгыз ибадат кылат эле деп айтып эле койбостон ошону өз көзүңүз менен келип көрүп, ушул жерде келип зиярат кылып, ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандайдыр канчалык кыйынчылыкта ушул динди бизге алып келгендигине дагы ушул жерден бир сабактарды алсак болот. Дагы бир айтып кете турган нерсе, бул тоо Аллах Тааланын тагдыры менен айланасында жылма таштар менен оролгон. Анткени алымдар айтышат, бул жылма таштар менен каптылганын дагы бир себеби пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул үңкүрдө отурганда ар кандай жырткычтар, ар кандай кол салуулардан Аллах Таала ушул тоо менен сактап, бул жерге чыга албайт ал нерселерчи. Бул кыйынчылык менен гана чыгышы мүмкүн. Бул дагы Аллах Тааланын пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга берген бир жакшылыгы. Урматтуу мусулман бир тууган мекендештер, Абдусаттар Ажы мына айтып кеткен Хира тоосу мына өзүңүздөр көрүп турган мына ушул Хира тоосунун тарыхы жөнүндө токтолуп кеттик. Абдусаттар Ажыке дагы акыркы бир сөз иншалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир канча убакыт мына ушул Хира тоосуна келип жалгыздыкты каалап ибадат кылды. Канчалаган бир туугандарыбыз, аксакалдар, кемпирлер, жаш жигиттер деле чыгып келе жатат. Ушул сиз чыгып келе жатканда бир кыйынчылык болбодубу сизге? Албетте, бул бүгүнкү күндө бул жерде кээ бир кайрымдуу инсандардын кайрымдуулугу менен өзүңүздөр мына башка видеолордо көргөн болсоңуздар керек, бул жерге чыгууга атай тепкичтер жасалган, бир канча каражат жумшалган бул жерге. Ошол тепкичтер менен дагы өзү үстүбүздө эч нерсе жүгүбүз деле жок, ошол бойдон дагы чыгып келиш бир канча кыйынчылыкты жаратты. Эми пайгамбар алейхиссаламдын кезинде бул тепкичтер болгон эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул жерге келгенде өзүнө суу сундуктарыны, азыктарыны алып анан ушул жака келген. Албетте бул кыйын, бул жерге чыгып келиш аябай кыйын. Аксакал адамдарга андан да кыйын. Эми ошону үлгү алуу максатында келдик. Аллахым өзү баарыбызды пайгамбар алейхиссаламдын сүннөтүндө бекем кылсын. Абдусаттар Ажы дагы бир нерсеге токтолуп кетсек, ушул Хира тоосунун дагы бир аталышыны Жабалын Нур тоосу дейт экен. Ушул жөнүндө бир тарыхы жөнүндө айтып кетсеңиз. Туура, бул үңкүр, бул Хира тоосу, Хира үңкүрү. Мурдатан пайгамбар алейхиссаламга пайгамбарчылык милдеттеме жүктөлгөнгө чейин, алгачкы Кур'ан аяттары түшкөнгө чейин бул жер Хира тоосу, Хира үңкүрү деп аталган. Качан пайгамбар алейхиссаламга Кур'ан аяттары түшкөндөн кийин
bul yerge ayat düştü. Kur'an ayatları düştü. Nur düştü dep tarixçilar oşol günden tartып bul toğdun atını Nur toğu dep atap, al эми Үңкүрдүн аты дагы эле эски аты Хира Үңкүрү деп аталып калган. Аллах Таала туурасында билүүчү. Allah Tebarek ve Teala mına şu Hira toğusu jönünde, Cebelin Nur toğusu jönünde mına malumat bergen için Allah Teala sizden razı olsun. Allah Teala iki dünyada şermende kılmasın. İki dünyanın bahtısını versin. Kanda niyetleriniz bolsa Allah Teala niyetinizi kabul kılgan bolsun. En negizgisi acınızı Allah Teala kabul kılıp esen aman uyuңuzga jetip inşallah baktılуу күндөрдү geçire verişinizi Allah Teala'dan sorap kalabız. Assalamu alaikum. Amin. Allah razı olsun.